Кимде ким мени көрүп же угуп жаткан болсо, бардыгыңарга салам айтам. Мен бүгүн сиздерге эки жаңылык айтып берем. Биринчи жаңылык. Репортер KG басылмасы мындан ары айрым кабарларды ооз-эки түрүндө видео аркылуу сиздерге айтып берип турабыз. Андан берсе, экинчи жаңылык өтөлү. Өкмөттүк аппараттын мурдагы жетекчиси Шамил Асымбеков Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасына жетекчи болуп келет. Бул маалыматты биздин Репортер KG басылмасына ишенимдүү булактарыбыз кабарлады. Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасын 2018 жылдан бери жетектеп келген Марс Насымбеков ушул айдын башында кызматтан кеткен. Ал эми бул ишканага жаңы жетекчи болуп келе турган Шамил Асымбеков өткөн жылы өкмөттүк аппаратты 8 ай жетектеп Бажагейт окуясына байланыштуу кызматтан алынган. Тагыраагы ал КТ-Мобайл ишканасын түзүүдө өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин бир тууган бажасы Иманкадыр Рысалиевдин ошол ишкананы түзүүгө аралашкандыгы, ошондой эле өкмөттүк имаратка келип алып жыйын өткөргөндүгү үчүн кызматтан алынган. Шамил Асымбеков ошондой эле өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев менен жакын мамиледе экендиги айтылып жүрөт.